Салам кыздар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга аябай керектүү нерселер жөнүндө менин каналымда. Куш келипсиңер. Бүгүн сөз абдан актуалдуу тема жөнүндө болот. Балким комментарий көп болот, сөз көп болот, бирок мен баары бул нерсе жөнүндө айтып беришим керек. Эмне үчүн кыздар турмушка чыкканга чейин кыздыгын жоготпош керек? Ооба. Мен бүгүн сөздү моралдык жактан эмес, мен бүгүн сөздү ой бул ыйык бир нерсе дегенден эмес, ой бул биздин салтыбыз дегенден эмес. Мен бүгүн сөздү дарыгер катары, эже катары, апа катары сырдашам силер менен кыздар. Эмне себептен кыздар турмушка чыкканга чейин медициналык жактан кыздыгын жоготпош керек? Биринчиден, гигиена. Кыздардын гигиенасы аябай жеңил болот. Жуунуп коюп эле, прокладка коюп коюп эле жүрө берсе. Аялдардын гигиенасы оорураак. Ар кандай выделениялар болот. Ал выделенияларды контролдоп туруш керек, гинекологко барып туруш керек, жылына 1-2 жолу, УЗИ тартып туруш керек, мазокторду алдырып туруш керек. Кыздардыкы болсо жеңил эле. Жуунуп туруп, прокладка салып туруп кете бермей. Кыздардын выделениялары бөлөк болот. Аялдардын выделениялары таптакыр бөлөк болот. Анан аялдар тез-тезден эле сезгенүү боло берет. Мустак жерге эшикке чыгып, мисалы машинада кетип барат, эшикке чыгып зар агып койду, дароо сук тиет. Жукарак колготки кийип алды, дароо сук тиет. Кыздар болсо, мына мен көп эле байкап жүрөм, жеңил колготки кийип алып эле жүрөт. Албетте бул кооптуу, бирок баары бир көбүнчө сук тийбейт. Ошон үчүн биз карап коюп, кызсың да түшүнбөйсүң деп коебуз. Анан дагы бир нерсе, кээ бир кыздар жыныстык жашоо менен жашап баштаарынын астында бул нерседен бала жараларын түшүнбөйт. Чын эле түшүнбөйт. Анан боюнда болуп калгандан кийин эмне кылам деп ойлошот. Кыздар, ооба, жыныстык жашоо менен жашап баштагандан кийин бала пайда болот. Анан ал баланы алдырам деп ар кайсы закондуу эмес жолдорун издеп баштайсыңар. Таблетка ичесиңер, ар кайсы чуркайсыңар. Да жакшы эгерде бул нерсе закондуу болуп, жакшы убагында алынып калса. А эгерде сиздин организмиңиздин өзгөчөлүгүнөн же туура эмес алынып калгандан сезгенүү пайда болуп, кийин балалуу болбой калсаңар, мына кептин баары ошондо болот. Ооба, азыр замандын талабы деп коебуз, ооба, азыр экология өзгөрүү деп коебуз, бирок көбүнчө азыркы балалуу боло албай калгандын себеби көпчүлүк учурда мен ушундан көрөм. Анан албетте акылдуу кыздар ооба билет, билимдүү кыздар ооба контрацептивдер бар экенин билет, баарын түшүнөт. Бирок контрацептивдерди ичип баштаганда, же спираль коюп баштаганда, тияктын баары ачылат. Ачылганда вирустарга, бактерияларга бүт баарына жол берилгенин түшүнбөйт. Аялдарга аргасыз биз ошол нерсеге барабыз. Кыздар ошол нерсеге барбай эле койсоңор жакшы болот. Контрацептивди ичкенде гормоналдык фон баары өзгөрүлөт. Врачтар жок өзгөрүлбөйт десе деле баары өзгөрүлөт. Ошон үчүн төрөгөн аялдарга ооба, биз айла жок ал нерсени кылабыз. Кыздар ал нерсени кылбай эле койсоңор тура болот. Эми мен силерди акыл үйрөтүп, кыйынсынган жокмун. Мен чын эле биздин калктын, биздин болочок апалардын ден соолугу жакшы болорун каалайм. Мен биздин кыздарыбыздын ден соолугу чын болгонун каалайм. Мен биздин кыздарыбыз кийин турмушка чыкканда, келин болгондо соонун ден соолуктары чын болгон балдарды төрөгөнүн каалайм. Баардыгыңарга ден соолук. Комментарий жазып койгондон унутпагыла.